Күйүүчү май иштеп чыгаруучу заводдордо өрт кооптулугу жогору сакталат. Мындан улам өрткө каршы кызматы заводдорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өрттүн алдын алуу боюнча машыгууларды өткөрүп келет. Бүгүн Жалал Абад шаарындагы Бай 53 күйүүчү май иштеп чыгаруучу заводунда өрт чыккандыгы боюнча кабар жеткирилди. Азыркы тапта өрт өчүрүүчүлөр келчи алдын алуу иштерин өз алдынча жүргүзүшмөкчү. Бай 53 ишканасы өрт өчүрүүчүлөр келгенче өрттүк гидрантынан суу тартылып, резервуардан чыккан тилси жоону өчүрүүгө алгачкы аракеттерин көрүп турушту. Ал эми өрт өчүрүүчүлөр 101 байланыш номерине кабар түшөр менен белгиленген убакытта жарылуу болгон жайга жетип келишти. Кырсыктан бир адам жараат алды. Ал жарылуу учурунда бочкадан секирип, омурткасына зыян келген. Күйүк алган жок. Куткаруучулар тарабынан жаранга алгачкы медициналык жардам көрсөтүлүп, тез жардам унаасына жеткирилди. Анан секиргенде мойын жагы менен катуу түшүп, мойну кайрылып эмне болуп калыптыр. Анан биз куткаруучулар келип, мойнуна жанагындай шак-шактарды коюп, мойнун кыймылдатпай дагы кылып, жакшылап өзүбүз колдон келген биринчи жардамыбызды көрсөттүк дагы. Анан балдар менен муну тез жардам кызматына өткөрүп берүүгө даярданып турган жерибиз. Бул фото. Көрөгө. Бuyog'ini. Телси жоону өчүрүүгө 4 техника тартылып, 25 кызматкердин катышуусунда өрт 45 мүнөттүн ичинде чектөөгө алынды. Албетте бул машыгууда Бай 53 заводунун өрт коопсуздук эрежелери текшерилип, кемчиликтерин жоюу боюнча тапшырмалары коюлду. Бүгүнкү чарабыз ошо өрт өчүрүш боюнча, алдын алуу боюнча өрт өчүрүү мекемеси менен өткөзүлгөн тактикалык чара болду. Чарадан биз өзүбүзгө керектүү кылыштарды чыгардык. Камчылыктерибизди көрдүк, бар экен камчылыктер, алар менен маслихатташтык. Алар бизге өздөрүнүн маслихаттарын берди. Ошолорду жоюшка чогуу аракет кылабыз. Келгенге чейин булар өздөрү өрт өчүрүүчү кызматкерлери бар. Алар алгачкы мени кылып турушат. Биз келгенден кийин биздин өз кызматкерлер өрт өчүрүүгө киришет. Азыр өзүңүздөр көрүп алдыңыздар. Биздин автоунаалардын жана пена менен кандай өчүргөнгө аракет кылганы. Негизи бул учение шаар аймагында негизи өрт кырсыгы жана өзгөчө кырдаалдар катталбасын. Бул только дайыма учение бойдон жүрө берсин. Бул сыяктуу машыгуулар жыл сайын пландын негизинде өрттү алдын алуу максатында өткөрүлүп келет. Белгилей кетсек, мындан 5 жыл мурун Жалал Абад шаарындагы мунай база өрттөнүп 2 адам күйүк алган. Ага жакын жайгашкан 2000 адам эвакуацияланганы маалым. Кырсыктан 3000 куб метр мунай күйүп кеткени болжолдонгон эле. Айтырбай келген кырсык айрым ишканаларда өрт коопсуздук эрежелери толук сакталбаганын көрсөтүп, өзгөчө кырдаалдар министрликтин дараметин сынаган. Талап боюнча күйүүчү май сатуучу бекеттерде 200 литр, ал эми мунай базаларында 5 тонна өрт өчүрүүчү көйүк болууга тийиш. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.